Kumtur Gold Company Жабык акционердик коомунун мүдүрлөр кеңеши Ген жайда көчмө жыйын өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө 2024-жылга карата ишкананын иш аракеттеринин жыйынтыгы чыгарылып, 2025-жыл жана кийинки жылдарга карата пландар жана тапшырмалар талкууланды. Иш чаранын алкагында Ген жайдын алтын колгоочу фабриканын жана ишкананын башка түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин маалыматтарын угушту. Компаниянын мүдүрлөр кеңешинин төрагасы Болотбек Идрисов 2021 жылдын май айынан 2024 жылдын декабрь айына чейин сырттан башкаруунун киргизилиши жана Kumtur кенинин Кыргыз Республикасынын карамагына өтүшү менен 54 тоннадан ашык алтын өндүрүлгөнүн белгиледи. Бул мезгил аралыгында таза кирешебиз 1,2 миллиард акш доллардан ашып, 2021 жылдын май айынан 2024 жылдын декабрына чейин салык жана башка төлөмдөр аркылуу казынага 800 миллион доллардан ашык акча төлөндү. Азыр биз алдыга дагы маанилүү максаттарды коюп, аларды ишке ашыруу үчүн биргеликте иштеп жатабыз, деди ал. Андан тышкары, ишкананын мүдүрлөр кеңешинин мүчөлөрү Kumtur кен жайындагы иш процесстеринин жүрүшүн текшеришти.